ар күн сайын 30 күн бою шамдан кийин 5-каналда Мыктыбек Арыстанбек Орозодо 30 күн долбоору менен түз эфирде. Жылдар келбейт, анын атын тана турган, жылдыз болбойт, андан бийик жана турган, ал мусактан кыямат күнгө чейин адам болбойт андан артык жаратылган. Аянындай жараткандын аян болбойт, баянындай пайгамбардын баян болбойт. Бул ырсаптары Надырбек Аба Алымбековтука. Ассаламу алейкум. Урматтуу Кыргызстан, назарыңыздарда Орозодо 30 күн долбоору менен мен Мыктыбек Арыстанбек. Бүгүн да сиздер менен түз эфирде 5-каналдабыз. Кече ода кылгандай, бүгүн да менин ошо майрамдык дасторконум дейсизби, майрамдык аянтымда Надырбек Аба Алымбеков өзүнүн чыгармачылыгы, ополтоодой тажрыйбасы, маанайы менен келип отурат аба. Ассаламу алейкум. Алла ыраазы болсун. Биздин мындайча айтканда, мен өзүм ушундай деп эсептейм. Тарых изилдөөчүсү деп эсептейм. Антип айтпаңыз дегенине карабай. Майрамбек Жумалиев Ишеналы Рабаев атындагы Кыргыз мамлекеттик университетинин теология колледжинин мугалими. Салам алейкум. Алейкум салам. Эмнеге тарых изилдөөчү дегеним, мен чындыгын айтканда кыргыз молдолорун казып изилдеген адам көрө элекмин. Азыркы мен замандаштарыман. Жана бул кишинин жана социалдык тордогу жазган чыгармаларын мен калтырбай күтүп окуйм. Жана сыймыктанам. Бизге дин жөн эле асмандан түшүп калбаган экен. Ата бабаларыбыздын мээнети болгон экен мында. Жана ушул изилдөөлөрүңүз үчүн да сизге эмне дейсем, Аллах ыраазы болсун. Анда урматтуу коноктор, силерге түз эфирде бир мүнөттөй саламдашууга убакыт. Эми сиздерге мен ыраазымын. Алла Таала ыраазы болсун, ушуну чакырып, ошол Орозонун 30 күндө ошо майрамыңарга мени да кошуп койгонуңарга ыраазымын. Эл журтума, орозо туткандардын баардыгына узун өмүр, ден соолук каалайм. Алла Таала орозолорун кабыл кылсын, жакшылыктын үстүндө болсун. Албетте ошол майрамга баарыбыз катышып отуралы бүгүн. Айтканыңыз келсин ага. Майрамбек. Урматтуу кыргызстандык мусулмандар, берекелүү Рамазан айында турабыз. Бирок мусулмандардын орозолошуусу керек деген бир жаңы терминологияны айтыш керек болуп атат. Орозо кечинде сыйлуу конок болуп, эртең менен жолу ооз бекитүү эмес. Орозого татыктуу адамдардан болушубуз керек экен. Ушул айда буйруса, бүт эл жерибиз, бүткүл мусулмандар ушу орозонун берекетинен пайдаланып, татыктуу мусулмандардан бололу деген тилектен. Айтканыңыз келсин. Анда Алымбекова, Надырбекова кечиресиз. Алгачкы эле суроо, мен ушуну көптөн бери сурайын деп жүргөм өзүм. Канча китебиңиз чыкты? Эми мен эми чыгармачылыкка өтө кеч келген, билесиңер да. Өндүрүштөн келдик. Бир 50-ге жакындаганда, быйыл 28-29 жыл болуп калыптыр. Мен мына ушул китепти мына бир ай болду. Өмүрдүн алтын казы иман деген. Бул менин 45-китебим болуп калды. Анан эми анын ичинен мына Куранды 4 жолу бастырдым. Мына бүгүн чыкты. Бүгүн бүгүн барып алып келдим. Чыкты. Мына имандан дилим тазарат деген китебим да 5 жолу кайталанды. Анан 3 томдук, 5 томдук, 10 томдук, анан дагы 11 тилде менин чет мамлекетте чыккан китептерим баарын кошсом, чын эле ошо 45 болуп калган, ушундай да, мындай эмес. Эми баардыгында менин кара мээнетим жатат. Баардыгы ырбы? Жок, кара сөздөн 2 китебим кара сөз, 6-том. Мен ушу элге Кудайга шүгүр таркап кетти го. Жеңиш сабырдан кийин деген китебим бар. Анан урпактарга улама деп, анан дагы улап жазып атам. Анан кийин мынагы имандан тилим тазарат деген кара сөз менен, ыр менен баары аралаш жаздым, эме кылып. Ушундай анан калганын баардыгы ыр. Биринчи, экинчи томдор баягы илгерки кичине жашыраак кезде жазган ырдалып бүтпөйт махаббат деген теманын тегерегинде жазган ырлар көп.
Ошон үчүн аябай мен ырларым көп ырдайт эл журтубуз. Анан калганын баардыгы эми мындайча айтканда 70% менин ыйман темасында да ушул күнгө чейин. Кудай өмүр берсе дагы ошону уламакмын дейм, улап жатамын да. Биздин эл азыр окуйбагай. Окуйт. Эми мен былтыр ыйман жылында көптөгөн райондорду кыдырып келдим. Жаштар окубайт экен, көзүм жетти. Анан биздин мынагудай интеллигенттер, мындай диний эмес деле жөн эле интеллигенттер, айрыкча баягы Советтин нанын жеген, анан кийинки биздин демократтын нанын жеп аткан ортодогу муундар окуйт экен. Себеби мен аны кайдан билем? Bir 20 жыл ашып калды го. Мына ушу китептерди мен баардыгын эле чыгарып эле мактаныш үчүн эмес, анан баягы окат керек сатат экен, кийинки китепке акча даярдайт экенсиң. Мына демек өтүп атат да, өтүп атат. Бир чети кичине атың белгилүү болсо, экинчи чети ырдын өсүндө мындай даамдуу болсо, кыргыз чыттанып турса, керек болсо окуйт экен да. Анан ошону айтып атат. Эми баары талап кетпейт, илгери баягы Чикебистин китебиндей кылып. Бирок эл окуп атат. Ошон үчүн мен мына китепти Куранды 4-чү жолу бастырдым. Эгер мындайча айтканда талап болбосо мени баш оорутуп эмне кылам. Ошондуктан эл окугандар бар. Эми буйруса бир жаштар келет, бир муундар алмашат. Сөзсүз кыргыз эли ырсыз жашай албайт. Алла Таала кыргыздын жан дүйнөсүн ыр кылып койгон. Биздин майданыбыз ыр. Ошондуктан баары бир убакыт соот келет, интернет деле биякта калат. Айланып келип баягы эле өсүбүздүн ырыбыз менен жашайбыз. Ошон үчүн биз ыр жанды өзгөчө элбиз. Биздей өзгөчө ыр жанды белди мен көп эле карап жүрөм, андай эл жогураак чын айтканда. Ошон үчүн төкмөлөрүбүз бар, ошон үчүн манасчыларыбыз бар, күн түн айткан. Ошон үчүн улуу жазуучуларыбыз бар, дүйнөгө таанылган. Демек биздин ыр жанды элдин бул көрөңгөсү түгөнбөйт деп ойлойм. Рахмат ага. Интернет деген сөз өттү. Надырбекованын сөзүндө мен сиздин мына изилдөөлөрүңүз жөнүндө интернеттен окуйм. Көбүнчө. Бирок үзүндүлөрү чыгып калат да. Өзү бул изилдөөлөр толук эмне жөнүндө? Мен окумуштуу изилдөөчү эмесмин. Болгону ошо. Өзү билесиз, олуттуу изилдөөлөрдүн көбүн окумуштуулар кылбайт өзү. Анча-мынча элдин арасынан чогултуп жүргөнүм бар. Ошо кичине кезимде үйдө ушундай эски китептер бар эле. Анан бара-бара башка үйлөрдөн, башка жерлерден, башка элдин колунан дагы ушундай китептерди, же ошо молдолор жөнүндө материалдарды көбүрөөк чогултуп, ушу боюнча жазып, анча-мынча жазып атам. Эми Надырбек аксакал айткандай, кыргыз эли баардык жагынан таланттуу экен. Бул динге дагы берилгенде чын жүрөктөн, чын ыкластан берилет экен, жан дили менен ушул ишке киришет экен да. Биздин кыргыз молдолорубуз дагы өзүнчө укмуш кыргыз молдолорун изилдеп келет. Мен ушу кыргыз молдолору жөнүндө материал топтоп жүрөм десем туурараак болот. Эми биздин кыргыз элинин көчмөн турмушу, аба ырайы, климаты, шарты катаал болгон жерде жашаса дагы, Самарканддагы чоң медреселерди курбаса дагы биздин элибиздин молдолору дагы өздөрүнүн колу жеткенде, күчү жеткенчелик динди бекем карманышканын биз айта алабыз, бекем айта алабыз ушундай деп. Колумдагылар ошо кыргыз молдолорунун үйлөрүнөн табылган, ошолор жазган материалдардан болуп саналат да. Кичинекей кезинен баштап эле Бухарага барып окуган кыргыздын молдолору бар. Мына Көлдө Талып молдо деген бар. Ошол кичирээк жаш кезинен баштап Бухарага барып окуптур. Кийин келип мына Совет өкмөтү курулган убакытка чейин ушу агартуу тармагында дагы эмгек кылганы бар да. Кийин Советтер Союзунун учурундагы карай турган болсок, мына биринчи Кыргызстан Орто Азия мусулмандары анан Казакстан мусулман биринчи чогулушу курултайы. Мына ушул биздин мына киши Максут Ажы деген кадимки эле биздин алайдык Гүлчөлүк Ильяс устаздын атасы болуп. Эң биринчи биздин ошо биринчи эмес, экинчи казылардан болуп саналат. Мына болсо Алымхан Төрө деген биринчи казыбыз ушул. Атынан мечит курулду. Ооба, Токмокто мунун ичинде мечит бар. Мына ушул биздин дагы кыргыздар ушул Орто Азияда башка элдердей эле динибиздин ушу кандай кырдаалда болбосун аябай бекем кармаганга, элибизди ушу динден алыс кылбаганга аракет кылып, эмгек кылган адамдар десем болот. Мен бир сөздү айтам да, Майрамбек. Ушу кыргызды чукулап келсе, өтмүшүн ар бир кыргыздын. Үчүнчү Нарварда бир 5-чи атасы чоң молдо болгон деп айтам.
Бирок бул жерде сөзүм. Мен сөзүм канчалык төгүн чындыгы бар. Үчүнчү эмес, чоң атабыз деле деп башташым керек да. Мен өзүмдүн Ошол чоң мен атам деп сөзүм эле туурабы баштасам. өзү? Туура эле айтасыз. Андан да берирээк десек деле болот да. Андан аркылары андан олуя укмуш алымдар деп десе айтсак болот. Андан беркилери дагы ошол могу 20 канчанчы жылдары Ленин указы болгон экен. Орто Азиядагылар каалаган өздөрүнүн ошол динин кармана берсин деген бир эме чыккан дейт. Алихан Төрө өзүнүн китебинде айтып кеткен муну. Ошого карап биз аябай динге берилип, мечиттерге жакшы үгүт насааттарды баштаганбыз деп. Ал эми мунун сүрөтүн мен алып келген бул 1942 жылы ушул Орто Азия жана Казакстан диний назарияты деп, диний башкармасы деп курулган. Бул эми курулган учурда бул эми атайын Сталиндин көргөзмөсү менен муну Эшен Бабахан деген алып келинип Сибирде сүргүндө жүргөндө. Атайын ушул жака Ташкентке мусулмандардын башкармалыгы курулуп, баардык башка республикаларда казияттар деп аталып, мына ушул кишилер иш кыла башташкан да, мечиттерге үгүт насаат жүргүзүшкөн, кай жерге мечит куруш керек, же кай жерде мусулмандар болсо, ошолор менен иштешүүнү ушул кишилер башташкан. Бир кызык жерин айта кетейин, ушул Эшен Бабахан Сталин кайрылган экен деп айтышат. Биздин азыркы мулдокейлер ушинтип айтып атышат. Ушу согуштан согуштан ушу фашисттик Германияны жеңиш үчүн эмне кылышыбыз керек деп молдолордон да сурайт. Мына ошондо ушул Эшен Бабахан салават таратат. Бүт Советтер Союзундагы мусулмандарга салават тарткан экен. Кээ бир аксакал молдокейлер айтып коет, ошол салаваттын күчү менен согушту да жеңгенбиз деп айтып калышат. Мен да укканым бар, канчалык чын жалган билбейм. Азыр сизден сурагым келет ушуну. Жанагы кайсыдыр бир тарыхый таанымал болгон кишинин сөөгүн кайра көмгүлө деп анан дуа кылыш керек деген. Темурлан жөнүндө айтылат. Эми ал Амур Темур жөнүндө ошол элдин арасында ошондой сөз жүргөн, ошондой Амирдин сөөгүн эме кылса кандай бир каргашалуу окуя болушу мүмкүн деп. Эми мунун чындык же жалгандык жагын албетте бир шарияттын бир негизине салып айта албайбыз аны. Балким болсо аны баягы Кудай билет деп биз ошентип коймокчубуз. Эми бирок кандай болгон күндө дагы биздин мусулманчылыкта өлгөн адамдын сөөгүн кордобойт деген маселе бар. Агай, сиз чоң молдолор менен жүздөшүп калдыңызбы? Мен бу Олий ата деп коет го Жамбулда. Анан мен кайнатам ошол Таластан барып, ошо 100 километрге барып, анан Олий атанын ошо Жамбулдун азыр Тарас болуп калды. Ошонун эң бир чоң молдолору менен катташ мындай сыйлаш эме болчу. Ошолорду көп алып келип жүрдү. Кийин Чолпон Кул кары, Исмайыл кары, Зуннун деген абдан атаптуу, ушу кезге чейин атаптуу ошол эмеге, ошол аймакта Зуннун кожо деген бар. Ошолорду мен көрдүм. Магасте менен баягы Ошто иштеп жүргөм, комсомол, коммунист болуп, бирок ошолордун айтканын баарын эстебесем да, ошолор менен чай ичип, ошолор менен бир аз мындай бир маектешип калдым да. Ушул адамдардын динден башка дагы жашоосунда эмнеси бар эле? Чыгармачылыгы бар беле? Эми байкалабы эле ошол нерсе? Жок, мен аларды көргөнүм жок. Бирок чыгармачылыкты мен кийин окуганда мына Куранды да бүтүндөй мен таркаткан, мисалы мына Нурмолдо. Бул аябай эмне айтканда кара жаак эме болгон да. Андан кийин эле ушул мынакей Молдо багыш. Андан кийин мына Жеңи жок. Намангандагы медресени бүткөн аябай толук билимдүү киши болгон. Молдо болгон да, Жеңи жок да, Молдо болгон. Ошон үчүн жанагы чоң ушундай чоң базарда Нурмолдо аябай абдан беделдүү кесе экен, ушундай ырдап атканда, анан көп жеринен ката кетиргенин ал окуган эмес да, үйрөнгөн экен. Анан карап туруп, анан ушу Жеңи жок анан капталынан чыгып, анан тиги кишинин бир сыйра жөөлөп кетип, анан баягы Жеңи жок Нурмолдону жеңип кетти деп, Нурмолдого жеңилбесе дагы Жеңи жоктун аты чыкты да, ошолдон баштадым. Бул аксы жакта болгон эме. Ошондуктан мен ойлойм, жана бүт эле Молдо кылычпы, Молдо багышпы, Молдо ушу бүт Молдонун бардыгы билимдүү болгон да. Ошолордун чыгармалары мына эми Молдо кылычтыкында чыкты, окуп атабыз. Жеңи жоктукун эме ак куржунтол ыры калды деп көбү жоголуп кеткен экен. Аны да угуп атабыз. Нурмолдонуку чыкты. Анан жакында эле билгинче меселе Туяк Молдонуку Баткен жактан аябай күчтүү чыкты, муну жазып кеткендер. Азыркы заманды көсөп жазган.
Аны эми бизде жашыбыз бизде ошол партиянын өкмөттүн кызматын аткарып жүрдүк. Бирок ошол мен ошолор менен жалпыча айтканда таанышмын да. Баарын жат билбесем дагы ошол тогул деле, тоголок молдо деле баардыгы эле биздин улуу акындарыбыздын баары эле ошол дин менен аралашып келген, дин менен жашап келген, баардыгын ошол Алла Тааладан эч ким алыстаган эмес. Мына 74 жылы ушул совет заманы болуп, атеизмдин заманы болду. Бирок мына биздин муундар, бизге чейинки биздин муундар Кудайдан ажыраган жок, эч кандай баягы эле жүрөгүндө Кудай. Демократия келгенде жаштарыбыз мечитти каптап кирди. Мына ошонун баардыгы ошол Алла Тааланын ушу биздин жүрөгүбүзгө сактап жүргөндүгү деп эсептейм. Мындан ары деле боло бермекчи. Бирок жана молдолордун баардыгы ошолор ушундай элге тирүү китеп болгондо, тирүү ушул теле болгондо ошо элге ошо молдолор аркылуу дин таркады да, негизинен ошолор таркатты. Бүтүндөй шариатты да ошолор таркатты. Болбосо бир эки кишилер барып бир жактан окуп келгендер, туура. Алар балдарды окутуп атат, аракетин кылып атат. А жалпы элге таркаткан бул ушул молдокелер, ушул эле Нур молдолор, ушул эле Жеңи жоктор, ушул Абдырайым эмелер, ушул эле молдо кылыштын эмеси жакында чыкты. Негизги динди таркаткан молдокелер болуп эсептелет. Агай, мына ушул молдокелердин ырларын окудум деп атасыз. Ошол поэзия деп коебузбу? Ошол ыр менен азыркы ырдын айырмасы барбы? Өлчөмүндө, мазмунунда, сөз тизмегинде, түзүмүндө, курамында эмнесинде айырма бар? Эми түзүлүшүндө дагы, маанисинде да, абдан маанилде философиялык эмеси да. Мисалы, мына Калыгул Олия. Ал Олия болгондо ошо эмеже дин жагынан келип, анан кийин Олия болгондо. Мисалы, мынакей биз мисалы Арстанбек жазат. Мен аны жаза албайм. Мисалы, тил азыр мен айтам. Мисалы азыр айтам. Мынагы Калыгул сынчын немеси. Мына бир эле азыр бардык жерге жазып койду. Күчтүү болсоң жердей бол, баарын чыдап көтөргөн, таза болсоң суудай бол, баарын жууп кетирген. Деп анан мисалы алтын эр, ак кабак, ат кабап, атка жайы болбосо алтынын алып отко жап. Алышар тууган болбосо акырын жүрүп жатка жак. Күмүшөр, ак кабак, күлүккө жайы болбосо күмүшүн алып отко жак. Күйүшөр тууган болбосо күлөп агып жатка жак дейт. Биз мындай азырдай албайбыз аны. Ошон үчүн нелегинен өтүп калып калган. Булардын эмеси, философиясы аябай күчтүү болгон. Мисалы азыр мына биз махабат, күйдүм, сүйдүм деген ачык айтып калды. Алар кичинекей эле кылтыйган нерсе менен ошону белгисип койгонда. Мына ошондо биздин мындайча айтканда терең, адептүү экенибиз, бийик экенибиз. Анан ошону дагы эл ушул жүрөгүнө сактап келген. Мына Манасты эми канча кылым өттү, баары атадан бала, анан жакында эле айтчы манасчылар жок болуп кетти. Каякта азыр чыккан манасчылар тим эле дүрбөп чыкты го. Ошол мезгил бирден өтүп отурат экен. Ошондуктан биздин мына азыркы жасып жүргөн, ырдап жүргөндөр бир 50 жылдан кийин кандай болот, аталып калабы, жокпу, бир Алла билет. Кыйын да, айтыш да кыйын. Ушул эле улуу агабыз Чыңгыстын деле канча чыгармасы каларын билбейбиз, себеби мезгил элейт да, мезгил элейт. Жана бул мен айткан Калыгулбу, Арстанбекпи, бул Молдо Кылычпы, бул бардык ушу Молдо Жеңи жокпу, булардыкы эленип келген, мезгилдин элегинен өтүп келген. Булар такалбайт, кете берет. Жоголбойт да. Ошондуктан мен ойлойм, алар ошол бир чынын айтканда мындай Алла Тааланын бир колдоосу менен, ошолун мээри менен бу акын болуп чыкканда жөндөн жөн чыга бербейт. Мен билебиз да. Көп окуп келип эле Москвадан окуп келип, тияктан келип, бияктан келип эле мыкты болуп кете бербейт да. Ал мүмкүн эмес. Алла Таала бердиби, ошол киши чыгат. Майрамбек, ошо
биздин молдолорду кыргыздын молдолору десек туура болобу? Же буларда мындай бир чөлкөмдүк маанидеби? чөлкөмдүк маани десек деле болот. Бирок мындай маселе, биз эгер экиге бөлүп карай турган болсок, Советтер Союзу андан мурунку ушул эки доорду айтсак болот. Баягы Советтер Союзунун мурунку учурларда медреселер кандай да болсо иштеген. Алымбек Таткан медресеси ошто иштеп турган, Шабдан ажы бул кеминде медресе курдурган, ошол жерде кыргыз балдарды ошо Куранга баардык нерсеге үйрөтүп башташкан. Муну Осман Ағасы да ол өзүнүн китебинде да аябай тарыхы кыргыз Шадмания деген китебинде аябай кенен айткан. Казандан чыккан китеп. Ооба, ушул китепте кайсы ат башыда, таласта, ошто, кай жерде илим окуп атат, ушу молдо десе жаназа намаз окуган эле адам эмес, каттанып билген. Молдо деген өзү мен туура түшүнсөм агартуучу, туурабы? Интеллектуал азыркы ошол учурунун интеллигенти десек да болот. Окумуштуусу, каттанып дүйнөдө эмне болуп атат ошолорду көрө билген, түшүнгөн адам дегенди билген, туюндурган ошол убакытта. Анан бул Советтер Союзу келгенден кийин, Кеңеш өкмөтү курулгандан кийин бул албетте медреселердин баары дароо жабылды. Бирок биздин ошо Орто Азиядагы, Кыргызстандагы молдолор дагы акырын баягы кичинекей өздөрүнүн үйлөрүндө окута башташты. Муну биз хужравый системада азыркы күнгө чейин айтып келебиз. Азыр дагы улам бар. Жашыруун түрдө ооба корконучун бакчыларды сүргүнгө камаган, кубалаган, артынан түшкөн, асып өлтүргөнгө чейин барган. Мына ошон үчүн коркуп, эмне болсо да ушу динди сактап калалы деп өздөрүнүн үйүндө ушул айлапа тамак ашын алып келип окуткан да. Окуган аябай кыйын эле болгон. Мына биздин көз түрү өмүрүн узун кылсын, Молдо Сабыр Дамулла менен сүйлөшө келсеңиз, кантип окуганын, кышында ошо бир комнатага жашырынып, сыртынан кара кагаз менен терезени жаап, эшикти кулптап коюшкан. Ошонун ичинде күндүз кечке окушкан, кечинде устазы агайы келип, сабагын берип, кайра бекитип кеткен да. Жазында турган өтпөй биттеп кетчүбүз дейт да. Ушунчалык катаал шартта болсо дагы, бул 60-70 жылдарын окуган абалын айтып атышат. Ошол өзүнүн устазы жөнүндө айта кетет, Молдо Сабыр Дамулла аракет кылыптыр, окуйм деп. Ошондо үйүнө барып, 80 жаштан өтүп калган апасы бар экен. Анан келинчеги бар экен, жаңы үйлөнгөн. Анан келинчегинен биринчи айтат, мен ошо окуйм деп атам. Кааласаң сен ошол үйүңө алып барып турайын, же менин апамды бак десе, аял айтыптыр, жок, окуйм дей турган болсоң, мен улук саат бер, мен өзүм эле жашайм деп ошентет этмиш. 80 жаштагы апасына барса, апа эми сени карарга киши жок болот, мага улук саат бересиңиз, батасын берет экен да. Бар ушул динди, шарият, Кудай жолуна үйлөнүп кел балам деп, анан бул киши ушу Бухарага барып окуган, бул Молдо Сабыр Дамулланын устаттары болот да. Эми биздин Кыргызстанда мындай окуя көп эле. Мына Тоголок молдонун, Молдо Кылычтын жазгандардын баардыгы эле ушу дин менен кошо өздөрүнүн турмуш тиричилигин, жашоо шартын, кыргыз салтын дагы айкалыштырып, шайкеш кылып, сонун кылып бүгүн бизге жазып кетишти. Эмне үчүн ушул залкар инсандардын жашоосунда же болбосо өмүр таржымалы бизде жазылбайт? Азыр эми мына 25 жыл болду биз эркиндикке чыкканыбызга. Жазылбайт деп айта албайбыз. Азыр бул боюнча иштеп аткандар бар. Мисалы үчүн муну кенен журт билбейт демекчимин. Билбейт эмес. Азыр Кудайга шүгүр. Теологторубуз бар, башка университеттер. Азыр бир жигит ушу Кыргызстандагы медреселер боюнча мен билгенден докторантура өзүнүн илимий ишин жазып атат деп билем. Башка дагы ушундай маалыматтарды топтоп жүргөн эжей жаш кадр, жаш эмелер бар. Эми алар ошол булакты каяктан алыш керек экендигин, кимдер менен ошо кандай материалдар чогулуш керек экендигин билсе, жакшы ойдогудай китеп жазалыш. Азыр кайсы гана мектеп окуучусунан Пушкинди сурасаңыз айтып берсе керек. Эки сөз болсо айтып берет. Пушкин бул орус ушу акын деп. Бир молдонун атын атасаңыз айтып бере алабы? Мен ушуну айтам да, эл билбейт деп. Эми ал бул күнү билимди советтик системанын жайылтуусунан болду да. Бул жанагыдай өзү бул киши айткандай молдолорду камап көп эле жылдар жоготуп түбү менен ушундай абдан улуу адамдар, анан көптөгөн корккондон көптөгөн укмуш мынагудай китептерин баарын эски мүрзөгө апарып туруп көп мына ошентип ошондой ошо жана айткан Молдо Сабыр, мен бул китептин редактору болуп элем. Ошол жанагы камап салып 14 жашында, анан сыртынан кулпуну салып коюп, окутуп, ошону ушу кыбыр абдан түшүнтүп отуруп окуткам да, чынын айтканда. Ошондуктан бул
dinge jakındatkан эмес да бизди. Ошол мамлекет динден бөлөк, эмеден чиркөөдөн дин бөлөк, эмеден мечиттен дин бөлөк, адабияттан эме бөлөк баарын бөлүп Сталин илелин бөлүп кеткен бунун өзүнүн эмесинде да. Анан ушундай көйгөйлүү заманда молдонун атын ким чыгара алат? Мына эң атактуу ушул 40-50 жылдарда эң атактуу төртөөүн адабияттык тизмеден чыгарып салды. Муну билесиз да. Калыгул, Арстанбек, Жеңи жок, эме Молдокылыч. Мына 4 бакандай нерсени эмеден чыгарып салды. Токтогулду чыгармай, ал Сибирге барып келген үчүн революционер болуп, тиги калып калды да. Мына ошондуктан дагы мен айтып атпайм, Жеңи жок деген ошол Казанга атайын алып барып туруп бастырыш үчүн ак куржунга салып, карап отуруп ошол бойдон жоголуп кетти да. Ак куржун толу ыргалды деген ошол Жеңи жокто чыныйлаудан аз калды да. Ошенткен заманда мына биз 50-жылдарда окуп калдык. Мына кээде биздин кээ бирөөлөр орозо кармачы. Орозонун убагында агайлар уялбай келип эле кичинекей чөнтөгүн нан салып келип эле оозуна салып ошо оозун орозобу орозо эмеспи ошону нанды оозуна тыгып аныктачы да. Мына ошондой заманда Кудай жок деген замандан кантип ушул молдолордун атын айтат? Жок, мен сураганым мына акыркы 25 жылда айтам да. Эми ошол анын туура. Эми ошол сөөгөттүү болуп калды да. Ошол сөөгөтүп биздин каныбызга, эмебизге сиңип, жалаң ушу Пушкин менен Лермонтов менен Токтогулду окуп алса да Пушкинди окутуп, мына ошондой система биздин жүрөгүбүздү, ата-эненин азыркы балдардын ата-энесинин жүрөгүндө эле Пушкин кылып койгон да. Ошондуктан 25 жыл бул абдан аз болуп атат. Руханий, экономикалык байлык бир 10 жыл, 15 жылда эле көтөрүлүп кетет. Бул жакшы кылса болуп кетет. Руханий байлык 1000 жылдап келет да. Ошондо 1000 жылдык немелердин баарын советтик система көбүн жоготуп койду да. Эми кайра калыбына келтириш үчүн дагы бир топ жылдар керек да. Агай, мен үйүмдө китеп текшем бар. Азын олак китептерди чогултам да. Сиздин китептериңизди кайдан тапса болот? Менин китептерим мына 2 жыл болду. 10 томдуктарды негизинен сатып бүттүм. Бирок өзүм мына китепканаларга дүкөндөрдө сатылабы? Же мындай айылдерден өздөрү алып таратып сатабы? Жок. Мен эми көбүн мына раритетке да бердим, тияк бияка да бердим. Көбүн тааныштар аркылуу эле сатам да. Баягы мен эми кызматта жүргөн киши, мен эмемди мындай бир мен менен жакшылыгын көргөн жаштар да бар, кишилер да бар. Ушулар сатып берет көбүн эмеси менен. Анан мен көбүнчө анан ушу өзүңдөй кылып көп эмеге чыгам. Телевиденияга бул жарнама болмоюнча, реклама болмоюнча эч нерсе өтпөйт бул заманда. Анан кийин ошол эмелер менен үйүмөн көп эле үйдөн алып кетишет баардыгы. Магазиндерге анча-мынча тияк. Мен бирок аз чыгып атпайбы. Мына азыр болбой, Куран болбой калды. Мен бир жагы 3000ди чыгарып коеюн десем, чөнтөк неме. Анан 1000 деле чыгарып койдум. Мен кеткенден дагы чыгарабыз да. Мына арыбыз мен ошо чыгаргандын ортосунда жетишпей калып атат экем да. Китепти эми буйруса булса табылат го. Эми окуйм деген кишиге таап беребиз да. Аллах разы болсун. Майрамбек, мына ошо кыргыз молдолорунун эгерде тизмесин тизсе, биз муктаж болгон, биз билүүгө муктаж болгон канча адамдан турмак ошол тизме? Ар бир аймакта эле көптөгөн атакталган бүгүнкүгө чейин ататалып, бул мындай болгон, каякта окуганы боюнча маалымат бар. Канча молдонун маалыматы бар азыр? Эми көбүнчө эгер түштүк жакты айта турган болсок, көп эле көзү өтүп кеткендерди аябай жок дегенде аты да болсо да, мындай. Аты да болсо эми туягы жөнүндө жок, 200дөн ашат. Эгер убакыттык эмеси канча? Кайсы жылдардан баштап? Мен биягы эми 18-жылымдан баштап биягына чейин билгенибиз да. Андан мурункунан албетте болгон. Көп эле адамдар, көп эле эми жазууда калгандары бар. Эми азыр мына санжыра деген немелерди атайын кээ бир молдолордун үйүндө өздөрүнүн документтери бар. Ошо кайсы жылдан бери келаткандыгы боюнча кээ бир молдолорду көрүп калсак болот. Чынжыры бар. Ошол силсиласы ким каяктан келген, каяктан окуганга чейин болгон керек болсо дипломдору дагы бар да. Ошондой айтсак. Анан эгер ошолорду баарын изилдей турган болсок, бул сан дагы өсөт. Буюрса. Азыр биз
мисалы мындай бир арзуу кылып көрөлү. Арзуу деле эмес, балким бул реалдуулукка деле болушу мүмкүн. Мектеп окуу программаларына дейбизби, же болбосо ошо бир жогорку окуу жайлардын факультатив программаларына ошо киргизүү мүмкүнчүлүгү түзүлүп калса, кайсы молдолор кириши керек ошого? Сиздин оюңуз менен албетте. Илгерки молдолор десеңиз, мына азыр Надырбек Аксакал айтып өткөн жеңи жоктон баштап токтогулга чейин керек болсо Молда Кылыч, биз билген мына ошол Алымбек Таткан медресесинде иштеген кишилерди Осмон Алсадык уулу дагы айтат. Баланча деген киши ушул Алымбек Таткан медресесинде иштейт деп. Шабдан Ажынын 3 уулу тең неме болгон, окуп келишкен кишилер болгон. Көлдө мисалы үчүн Талып молдону аябай аалым киши болгондугу айтылат. Мисалы үчүн биз билген Ишана Арабаевдин деле диний сабаты жакшы чыккандыгы тууралуу айтылат. Тизмектей берсең аябай эле көп болот. Көп. Азыркы биздин менен экөөңөргө тең ушул суроо. Мен азыркы биздин молдолорду аябай сыйлайм. Кандай десем, устаздарым деп билем. Буларсыз бүгүнкү күндө Кыргызстанга диндин мындай абалда турушун элестетиш кыйын. Булардын мээнети зор, бүгүнкү биздин молдокелердин дагы. Бирок биздин бүгүнкү молдокелер менен мурдакы молдокелердин ортосундагы эмне айырмасы бар? Эмнеден биздикилер алдыга чыгып турат? Эмнесинен мурдакылар алдыда чыгып турат? Эмнесин биздикилер мурдакылардан алыш керек? Эмнени насихат кылат элеңиздер? Замандан мына ушул биз жашап өткөн советтик доордо атеизмдин заманында болду. Канчалык таланттуу болсо дагы чыкпай келди, отургусуп келди, айдап келди, жок кылып келди, байлап келди дегендей. Анан азыркылар болсо билим деңгээли кандай гана болбосун, бул демократия деген шартында, эркиндиктин шартында каалагандай сүйлөп атат. Анын алдын торогон киши жок. Анан көбүнчө алар үйрөнүп эме кылган менен бирөөлөрдөн үйрөнүп, анан ошо бойдон молдоке болсо, азыркылар барып туруп мына Арабиядан, Египеттен баарын окуп келип атат. 15 жыл, 20 жыл ошол динден чыккан пайгамбар жүргөн жердин баарын көз менен көрүп атат. Айырмасы мына ошондо. Билимдүүлүк ошондо да. Бул мындайча айтканда азыркы эркиндик баарыбызга болду. Мындай кененч болду. Мына мага чейин 90-жылдардан бери карай мен акын болдум. Мага чейин баардык жазгандын баардыгы китептин башында албетте Ленин, албетте Сталин, албетте партия болгон. Мындай бир чоң кенен кесир сүйлөй алган эмес, корккон, мүмкүндүк берген эмес, цензура болгон да. Анан азыр эми ар ким өзүнө эле билген эме кылып атпайбы? Бирок китеп жазган ашы топондой көбөйүп кетти. Ар ким өзүнүн чоң атасын, ар ким өзүнүн эмесин жазып атат. Бирок мунун баардыгы биздин азыркы адабияттын беделин түшүргөн менен, бирок элек бар. Эл деген элек бар, окурман деген элек бар. Андан кийин окурмандан өтсө, андан кийин мезгил деген элек бар. Мындан эч ким өтө албайт. Мына ушуга барып такалабыз. Азыр бар жаза берсин, жазган эч ким жок. Орта Азияда, анын ичинде Кыргызстанда ушу Абу Ханифа мазхабы менен матуридилик жайылган деп келе атпайбызбы? Аксакал айткандай, ооба, азыркы аалымдарыбыз жакшы тынч чыгып атышат, бирок мурунку молдокелерибиз деле кыйын болчу. Булар ошол турмуштун, элдин наркын, салт санаасы менен кошо айкалыштырган менен өзгөчөлөнөт. Алар балким мүмкүнчүлүгү болгон эмес. Мысырга, Египетке, Арабияга окуп келгенге мүмкүнчүлүгү болгон эмес. Бирок ошолор эң алысы ушу Бухарага барып, ушул Орто Азиянын өзүнүн элинин менталитетине жараша окуп, бизге ушул динибизди кандайдыр бир эмеде даражада жеткизип келгендиги менен өзгөчөлөнөт. Ошонусу менен өзгөчөлүү. Мынагу биздин көзөткөн тарыхтагы молдолорубузга азыркы молдолордун кызыгуусу барбы? Ооба, сөзсүз. Биздин Чубак ажы, Абшүкүр ажылар дагы бул боюнча өздөрүнүн эмелерин айтып келет. Маселе айтып аткан учурда, элге бүгүт насаат айтып аткан учурда,
Ушу бул баланча молдор түгүнчө дептер деген эмелеринде айтышат, сыйлашат. Бирок эми кийинки жаш муундарыбыз балким билбегендиги үчүн кызыгуу азыраактай сезилет. Интернетте өзү азыр көрүп атканыңыздай. Бирок бар, кандайдыр болсо мен көп жаштарды жолуктуруп жүрөм, ушу молдо кандай окуган экен. Эми тың чыкмалар да чыгат, ал эски молдордун эчтеке билген эмес дегендер да чыгат. Болбосо ушул кишилер баардык эмени жакшы түшүнүшкөндөр, бир молла сабырдан мулан бир айткан жери бар. Биз ушул хадисти түшүндүрө албагандыгы үчүн, же түшүндүргөн китептерге тилибиз жетпей калган үчүн дейт. Көбүнчө алымдар ушул шарият тилинде фыкх тил окута беришкен дейт. Себеби тиги хадисти окута баштаган учурда суроолор келип чыгат, көптөгөн суроолор келип чыгат дейт. Алардын баарына жооп бериш кыйын болот дейт. Ал эми фыкхты окута бергенбиз дейт, шарият эмне болду, ушул жерде эле тосо бергенбиз деп сөзүн бир айтып калдылар. Эми 1 мүнөттөн убактыбыз бар, Надырбек аба. Мен ушу бүгүнкү көрсөтүүдө акыркы суроом да. Сиздин азыркы заманга ичиңиз чыгабы? Мурдагы салыштырганда караганда чыгат. Мына биз мен көп жыл абдан ири ишканаларды жетектеп жүрдүм да. Колдо бар, Кудайга шүгүр, алдыңда машина, Москвага күн сайын каттайсың. Мындай. Бирок бизде бүт бардык жагынан ченелип коюлган эле да. Ашыкча нерсени партиянын эмесинен эч нерсе айта алчу эмеспиз. Айтууга мүмкүн эмес. Бир Кыргызстанда бир нерсе өткөрүшүн албетте Москванын уруксаты керек болгон. Абдан чоң нерселерди, мына ошол Манасты деле, Миңди деле ошол кезде эле болгон экен, кийин 95-жылдарды өткөрүп атпайбы. Ошондуктан бул бардыгыбызды мындайча айтканда, жалпы эле коммунисттик доордо бардык өлчөм ченелип калынган, толку ошол коммунисттик система менен гана болуп калганбыз да. Ошондон кааласаң деле көбү бир махабат ырын жазгысы келет, бир эме кыла алган эмес да. Ал эми мен кийинки доорго түшкөндө мен ойлоймун, ошол кыйналып жүргөндөргө караганда мен азыр ичимде чыгат, оюмдагыны жазып атам. Болбосо ушул Куранды которуп же эбе кылганда мурунку заманды миң уктаса түшүмө кирген эмес да. Демек бул демократиянын, эркиндик замандын кыргыз элине берген чоң ырыскысы, нематы аябай эле чоң. Бирок ким кандай баала, ким пайдалана алат ке ушунда да. Анан эле эме десе баягы эркиндик десе эле шапкасын асманга кыргыткандар толуп атпайбы. Ошондуктан бул эркиндиктин баасын кандай гана баалана аласыз, ке ушунда болуп атат. Рахмат. Анда убактыбыз аябай чектелип калды. Майрамбек, акыркы коштошуу сөзү дейбизби, каалоо тилек сөзү сизде. Бул азыркы башка айтып өткөн алымдарыбыздын баары, акын жазуучулардын баары өздөрүнүн милдетин аткарып өттү да. Эми бул кайрылып келбейт. Азыркы ушул эркиндиктен, аксакал айтканда эркиндиктен пайдаланып, окуй турган мүмкүнчүлүк бар, шарт бар, окумуштууларыбыз бар, алымдарыбыз бар Кыргызстанда. Мына жаштар эми кайрадан ушу дагы да өнүктүрүп, өзүнүн миссиясын эми өтөш керек деген ойлойм. Эми биз кандай өткөрүп беребиз? Бизге динди өткөрүп берди, биз кандай? Рахмат. Надырбек аба, келгениңизге мен аябай кубанычтамын. Дайым чакырып турам, дайым жок дебей келесиз, аралыкка карабайсыз, убакытка карабайсыз. Аллах таала сиздин чыгармачылыгыңызды мындан да өркүндөтсүн. Сиздин чыгармачылыгыңызды күзөткөнгө биздин убактыбыз жетпей калат, карабайсызбы? Кандай күлүктөрдөнсүз. Майрамбек, сизге да чоң рахмат келип бергениңизге. Албетте 40 мүнөт убакыттын ичинде сиздер эчемдеген жылдардан бери изилдеген материалдын баардыгын атап өткөнгө да жетпейт бул убакыт. Ошентсе да келгениңерге рахмат. Мен ойлойм, телекөрүүчүлөрүбүзгө өтө кызыктуу маалыматтар берилди. Анан эми жана кыргыз сөзү бар го, куту үйдөн куру чыкпайт деп биздин бүгүнкү көрсөтүүбүздө леско деген ичимдик, адал ичимдик, ратана деген шириндиктер жана аль-халал деген эт азыктары өздөрүнүн орозого белектерин берген аба. Мен муну күндө тамашалап айтам. Силер да молдосуңар дейм. Молдого тыйым бермей, бул биздин адатыбыз. Бул Рамазан кыргыздын адат салт айларынын салтанаты, дин салтанаты болуп аткандыктан ошону үйүңүздөргө бизден ала барасыздар. Рахмат. Анан урматтуу телекөрүүчүлөр, бүгүнкү көрсөтүүбүз аягына чыкты. Мен аябай ушу мындай саламдашканда аябай кубанам, жана коштошуп атканда ушу көп сөз айтылбай калды деп кээде аяныч менен болуп. Бирок ошого карабай, Аллах субханаху ва таала убакыт берсе, биз дагы жолугушабыз. Бул адамдар менен дагы канча орозону өткөрөбүз, Кудай буйрса. Бүгүнкү көрсөтүүбүз ушуну мен аягына чыгып, дагы бир нерсе. Мунагу мазза деген шербетти атайын балдар чыгарат агай. Ушунан түшкөн кирешенин баардыгын жетим жесилерге кайрымдуулукка иштетет. Муну да болуп тийип коюңуздар.
баткен өрік қағынан қайнатылады. Ештерсе қошылбай қайнатылады. Бұны ішкеннен кейін өзіңер издеп жөнөйсіңер бұны. Мына ушуну реклама деп койду. Анда ертеңки жолугушууга чейин Аллах Таала ар бирибизди тынч кылган болсун, тилеген максаттарыбызды бул жашоого акыретке пайдалуусун насип эткен болсун. Саламу алейкум.